Разаков көчөсүндөгү номер 30 көп кабаттуу үйдүн жашоочулары бир канча жылдан бери балдар ойночу аянтчанын жоктугун айтып чыгышты. Короодо атайын жай болбогондуктан наристелер унаа токтотуучу жайларда топ ойноого аргасыз. Атабыз акча топтогула деди, топтоп атабыз. Эми Кудай кааласа, ушуну топтоп берсек, бизге мэрия жардам берсе, ушу мынандай карап, муну тосулгандар мынандай болуп турат. Анан мындай чыкпай калган темирлер бар, мына жерлерде онундай трубалардын ордулары бар. Балдар чатышып, жыгылып бир жерге кирип кетеби деп да коркобуз. Жергиликтүү тургундар өткөн жылы Короон асфальттоо өтүнүчү менен мэрияга кайрылышкан. Натыйжада үлүштүк курулуш долбоору аркылуу каражаттын 50% шаардык бюджеттен каржылана турган болгон. Калган жарымын жашоочулар өздөрү чогултууда. Алар курулуштун сметасын өзгөртүп, чогулган каражатка балдар ойночу аянтчада куруп берүүнү суранып жатышат. Биздин сөзүбүз эч жака жетпей калып атат. Жанар Акаевден суранарыз, ушу бизге кичине площадка менен домдун астын оңдоп берсе. Анан азыр мына жакта 28-дин алдына барып ойнойт, ал жактын домкому ушу балдарды кубалайт экен да, таш менен уруп, уже мен өзүм деле барганмын да, барып көрсөм, мени деле урушкан. Бул жерге келгенге акыңар жок деген домкомчу. Жергиликтүү бийлик оюн аянтчасын курууга көп кабаттуу үйдүн короосундагы жер тар болгондуктан курууга болбой турганын билдиришти. 2025-жылы Манас Ата аймактык башкармалыгында 10 балдар ойночу аянтча курулмак. Бирок алардын айрымдарынын курулушу жер маселесинен улам токтотулган. Ал эми асфальттоого болжолдуу 1 миллион сом каражат кетери аныкталган. Эми тургундардын арызынын негизинде сметалык долбоор кайра иштелип чыгат. Азыр былтыркы жылы ошол эшигин алдын асфальттоо боюнча сметасын түзүп берген элек. Анан кийин ошол кечирээк болуп калгандыгына байланыштуу быйылкы жылы жасаганча, бирок быйылкы жыл менен былтыркы жылдын экөөнүн айырмачылыгы болгондугуна байланыштуу сметасы башкадан түзүлүп атат. Анан кийин балдар ойночу аянтчасы боюнча биз былтыркы жылы аймакка 10 балдар аянтчасын куруу боюнча долбоорду алган элек. Ошонун ичинен 4 курулуп, 6 архитектуранын корутундусу болбой, алар уруксат бербей койгон үчүн 6 жери курулбай калган. Быйылкы жылы дагы караштырып атабыз, 10 болбосо дагы бир 5 балдар ойночу аянтчаны куруп берели деп атабыз. Буга чейин дагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларынын суранычы менен балдар ойночу аянтчалары жок 50 дарек такталып, учурда 30 жерде толук бүткөрүлгөн. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТV жаңылыктары.